Amansызбы мекендеш? Сиздер менен амандашкан Айзат Түмөнбаева. Байбол подкастынын 3-чү чыгарылышы. Бүгүнкү чыгарылышты агабыз Күмөндөр Абыловдун 4 сап ыры менен баштагым келди. Бир дубалга койбогондой устунду, куланаксыз карай албайм учкунду. Сен да көөнү 2 бөлүп караба, унутпагын саякатчым уктуңбу? Сек үстүнөн 2 жактен көрүнөт. Күндө көрсөң күндөз көрөт өнүгөт. Куш табаны табигаттын сырлары, теңир тоодон күндүн нуру төгүлөт. Учкун айыл өкмөтү Куланак учкун айылдарынан турат. 2 айылдын ортосун 12 километр бөлүп турганы менен учурдагы абал Каныкей экөөбүздү аралыктан байланыштырды. Балам жунтуп атам, жаңгыдайын чалып коеюн. Каныкей жаш эне жана жаш ишкер. Өзү ак талаанын кызы болгону менен кыз бала кайдан орун алса, ошол жердин ырын ырдап, сырын сырдап калат эмеспизби? Андай жок болчу. Ана биз нан жазып аткан кээ бирөө нан дагы өтмөк беле дегендей, мындай ар кандай пикирлерин айтышчу да. Анан акырындык менен ошондой элдер көнүп, анан биз духовкага салып жейчү. Калган жагын Каныкей экөөбүздүн маегибиз уласын. Мен өзүмдүн специм кол өнөрчү жагын бүткөм да, чокмошту бүткөм. Анан бул жака мектепке кирейин деп ойлогом. Анан мектепке деле кириш кыйын экен азыр. Бир эле мугалим берет экен, анан очередке турат экенсиң. Очередин кайсы убакта тийип, кайсы убакыт дегенин деле Кудай билет. Пенсия жашына келип каласыңбы? Мектептин очередин өтсөң пенсия жашына келип каласыңбы? Ошондой болот да. Биякта очередти оңой менен беришпей турбайбы? Мен алдымда эле канча 2-3 турат дейт, анан алар иштеп, анан мен очередтигиче көп узап кетти деп ой болуп, анан ойлонуп, мындай изденип жүрдүк, эмне кылсак депчи. Өзүмдүн ак талаада эжем бар, бир тууган эжем. Ошо кондитерский жактан ал деле окуган эмес, бирок деген ошо ал деле жашоо шартына байланыштуу ошо изилдеп жүрүп, ошо кондитерский үйүнөн эле ачып алган да, андагы. Үйүнөн ачып алып эле печенье, ушундай тортторду чыгарып үйүнөн. Бир чыгарчудан анан ошондо эле укканда эле аябай кызыгуу пайда болду да бизде. Анан үйүнө барсак ушундай сонун нерселер жазып атыптыр, элдер келип тамшанып алып жешип, анан алган киши рахматын айтып, сонун болуптур депчи. Ар кандай сөздөрдү айтат эмес, ошо адамдын мындай жүрөгүн жылыта турган сөздөрдү айтат экен да. Анан ошондон эле бизде дагы ушундай кылсак кандай болот деп жолдошум менен кеңешип, анан ошо эжем жардам берди деп айтып кетсем болот. Ошо өзүнүн духовкасын берип, багыт көрсөткөн өзүңдүн бир тууган эжең болгондур. Бир тууган эжем багыт көрсөтүп, анан ушу менен иштегиле, экөөңүн туруктуу жумушуң жок болбосо, 2 балалуу болсоңор, ошо кайнене кайнатам дагы бул дүйнөдөн өтүп кеткен, 2 кайнем бар. Анан аларга дагы эме үйдүн улуусу болгондон кийин аларга да жардам бериш керек дегендей. Ошондон келип чыкты деп ойлойм да, мындай ушинтип изденип отуруп, эжемдин жардамы менен анан ушу кондитерскийди 2016-жылы кайсы айда ачып калдык, бир февраль, март, апрелдерде ачып калдык го. Ушу апрелдерде жазга маал алып келдик да, тиги духовканы алып келип, ал кез биринчи болсо торт деле үйрөткөн эжем. Медовый тортту көрсөтүп берди. Анан медовый торттан кекс жасап, ошо 8 марттын алдында экен, анан ошо 2-3 күнгө барып эжем менен үйрөнүп көрүп келдим. Анан духовкасын алып келип, бул жактан 8 мартка тиги торт жасап, анан ошо азыр эстеп кетип атпайм, ошо торттун үстүнө учкун деп, эң биринчи учкун деп жазып койгонбуз да. Анан учкун деп жазсак, магазиндердин баары аябай учкундун торту учкун деп аябай элдер кадимкидей дүң болгон да, элдерге кызык болгон аябайчы. Өзүбүздүн торттон алып жейли дешкен турат. Өзүбүздүн торттон алып жейли деп, анан эми биринчи жасаганда кандай кебетеси бар, магазиндикине окшошпойт, бирок мындай берекелүү, ал кезде мындай сарамжак алдаганды билбейсиң да, ошо элдин алганына сүйүнүп элечи, аябай сүйүнүп, мындай чоң кылып, даамын дагы мындай жакшы болчу деп азыр деле айтышат да. Бул торттун даамы эсибизден кетпейт депчи. Ошентип 2016-жылы башталып калган. Андан кийин
Андан кийин ошо эжем эмнени жасаса ошону эле мага көрсөтүп берчү да. Печенье жасадык. Бирок биздики деген ошо эжемдин деген эмелери мындай оборудованиялары баардыгы бар да. Өзүнө шарт техникаларын өзүнө шарт түзүп алганда, а бизде ошо шарт толук болбогондуктан баардыгын жасап кетүүгө мүмкүнчүлүгүбүз болгон жок. Сен ошо азыктарды сен биринчи баштаганда эч кандай канча каражат менен баштадың? Биринчи баштаганда ошо 10 000 сомго продукт алып келгенбиз. Эң биринчи баштаганда ошо эжем деген эмесин туковкасын берди, анан өзү дагы тияктан мындай майда чүйдө ошо тортко керектүү продуктыларынан берди, үйрөнчү. Анан ошо 10 000 сом менен баштаганбыз да, эң биринчи. 10 000 сомго продукт алдырып, анан ошо 8 мартта торт жасаганбыз. Жакшы экен. Анан ошо сен азыр ошо оборудованияларын жоктотпайсыңбы? Анан ошо калгандай жеңилирээк нерселерди жасап, оорулорун жасай албай калып атасыңбы? Андан кийин ошо 8 мартта иштеп келгенден кийин өзүбүзгө жана миксер, торттун кремдерин чаңып бере турган чоң миксер да, ал өзү эле бирөө эле 35 000 турат да. 8 мартта иштегенден кийин акчабызга анан ошо бияктан кайнелерим жардам берип, алар дагы ушундай сүйүнүп, ушинтип иштеп атканыбызга сүйүнүп жардам берип, анан миксер алганбыз. Андан кийин майда чүйдө керектүү нерселерин алдык, бирок ошо дагы ала турган нерселер көп бар да. Азыр деген мурда деген бул немени билчү эмес, кондитерский сырын билчү эмес экенбиз. Азыр уже тиги мисалы рулет, азыркы убакта рулет, кекс, анан коржик, анан торт чыгарып атабыз да. Анан негизи печенье чыгарса болот, эклер жана ичине эме крем сыйып коет эмес, томпойгон печенье. Ошолорду чыгарса болот. Дагы көп печеньянын 2-3 түрүн чыгарсак болот. Ошо 3 түрүн жасачубуз да. Анан дагы коржикти мектептин жанындагы магазиндерде беребиз көбүнчөчү. Азыр болсо баардык кичинекей баладан чоң апа-аталарыбызга чейин ошо коржикти жакшы көрүп, азыр тамшануу менен алып жейт да. Анткени арзан, сапаты жакшы деп жакшы бышат. Жакшы бышат. Анан 10 сомдон мисалы 10 сомго азыр 2-3 курут алып жесең болот да. Анан бир коржикти 10 сомго алып жеп алса, балдарга дагы тоюмдуу болот экен. Азыр жазабай, мен үйдө декретте отуруп жазабай калган убакта окуучу балдар үйгө чейин издеп келип, азыр Кудайга шүгүр издеп коржиңиз барбы же тортуңуз барбы деп үйгө чейин издеп келип атышат азыркы убакта. Сен сүйүнүп калып турбайсыңбы алар издеп келсе? Демек муктаждык бар экен депчи. Сен ошо кубанак учкунду эле камсыз кыласың да, Азыр деген өзүм ушу кичинекей жаш балдарым бар, аларды карашкан да киши жок да. Жолдошум экөөбүз эле анан. Ошо дагы коржик жасалат бизде. Коржик деген азыр кичинекей окуучу балдардан, садикке барган балдардан баштап чоң апаларыбыз, аталарыбызга чейин жакшы көрүп, тамшанып жешет да. Анткени даамы жакшы, мындай зыяндуу эч нерсе кошулбайт. Тишке мындай жегенде жумшак, анан баасы дагы бизде азыр арзан да, баасы дагы арзан. Азыр мен декретте болуп үйдө отуруп калган кезде же болбосо азыркы карантин убагында да үйгө издеп мындай качан жасайсыз, жазып атасызбы деп тортторду дагы ошентип сурап калышат да, үйгө чейин издеп келишет. Ушул муктаждык келип чыккан үчүн анан мындай сенде товарларыңа барып атабыз да сурапчы. Мисалы мен деле канче торт деп чын эле учкун экенин кийин билдим да. Биринчи атын билбей эле алып жедик да. Кересе эжең бар эмеспи мектептечи. Ошол эле мен тиги инимдики, келинимдики деп бизге остиги сыйып берди, бусуп берип анан бизден сатып алып үйгө келгенбиз да. Ошентип биз башында биз деле остип ушинтип жегенбиз. Анан аты канеке экенин деле билбей эле анан магазиндерге кирсек жана айтып канекеби десе эле мен нарын экен деп ойлочумун да. Анан кийин билип атам да. Ошо биз кубанакка чейин келип аткандан кийин бизде кубанакта эле толтура магазин бар да. Ошо канча магазинде камсыздай аласың? Быйылдан баштап, быйыл кестен дагы ошо угушуптур да, элдер аркылуу ушундай учкунда торт жасайт деп угушуп, жаңы жылда ошо кестен дагы чалып сурашты. Анан Жамбулактан да 1-2 магазин ушу магазинчилер, дүкөнчүлөрдөн угушса керек алар делечи. Ошо жаңы жылда быйыл ошо кес эмеге Жамбулакка чейин барды.
негизи болсо Куланакта канча 5-6 магазин алат. Учкунда 10 магазин бар да, учкундун баары эле алат да. Ошондо бир 10-15 магазинге дайым жиберип турат турбайсыңарбы? Ошол бир күндө ушунун баарын жасаганга, заготовкага өзүң жетишесиңби же киши да жалдайсыңбы? Жардамчы бир эжем бар. Эже жардам берет. Экөөбүз жасайбыз. Негизи ушу дагы кишилерди алсамбы деген, көбөйтсөкпү деген ниетибиз. Канча жаза берсем, суроо талап көп эле экен да. Азырча нарынга деле алып барсаң ала берет экен, пионерге деле алып барсаң азыр жашоо жакшы болуп калат, элде акча көп. Эмне сатсаң деле, эмне жасасаң өтө берет экен да азыркы заманда. Бирок биз деген ушу жетише албай атабыз баардыгына. Техника да керек, анан кишинин да жумушу күчү керек. Техникалар керек, анан күндө иштесең баардыгына жетишчү дейсиң, бирок деген биз балдарым кичинекей болгондуктан 5-6 дем алыш күнү 3 күн иштейм. 3 күндө 15 магазинди камсыз кылабыз. Азыркы убакта ошо торттун 2 түрү, рулет, кекс, анан коржик жасалат азыркы убакта. Анан сага жолдошуң кантип жардам берет? 4 бала менен болсо? Жолдошум балдарды карашат, товарларды таратат. Мисалы керектүү продуктыларды Бишкектен, көбүнчөсүн Бишкектен алабыз да. Бишкектен кайнымсал ийет. Жумуртканын мисалы сезону токтоп калат да, биякта туулай калган кезде Бишкектен алдырабыз жумуртканын көп убакта. Балды, учкундун балын алабыз. Мисалы ошо керектүү каражаттар, тарылчу нерселер. Анан сахар, ун дегендер нарындан алынат да. Ошолорду ошо жолдошум келет, дагы таратат. Мисалы мен жасаган нерселерди упаковкалайт. Мындай жасалып бүткөндөн кийин мындай билинбейт да. Ошол дайын болгончо аябай көп эмгекти негизи талап кылат да. Демек өзүн өзү актаган үчүн сен чоңойтоюн деп атасың да, киши алып иштетейин деп. Кудайга шүгүр, ушу канча азыр 4 баланы ушул каражат менен чоңойтуп өстүрүп атабыз да. Бизге жардам берген киши жок. Жолдошум экөөбүз жана 4 балам деп айта алам да. 6-ыбызды Кудай таала мырскыны өзү берет дебизчи, бирок деген мээнет кылыш керек дагы. Ушул каражат менен жашап келатабыз. Ак эмгек менен. Ошол анан ушул азыр учурда карантин болуп атпайбы? Ушул кырда ушул бизнеске кичине тоскоолдук кылып атабы? Аябай эле тоскоолдук кылып атат. Ошо продуктыларым айтып коем, көбүнчө нарындан, Бишкектен келет, продуктылар келбей калды, азыр алып келе албай калдык. Бирок элдер сурап келип атышат үйгө чейинчи. Сурап качан жасайсыңар, качан чыгарасыңар деп эле магазиндер дагы сурайт, элдер дагы сурайт. Дагы бир айта кетчү нерсебиз, дагы бир кошумча бизнес бар. Дандыр, жолдошум дандырынан жабат да. Торт деген жайында мындай көпкө чыдабайт да. Ошондуктан тортту деген жайында көбүнчө үйдөн өзүбүз холодильникке салып коюп эле сатабыз продуктлардын баарын, чыгарган нерселерибизди. Ал эми жайында деген жолдошум ошо дандырнан чыгарат. Дандырнанды деген мисалы тала жумуштарына кетип бараткандар көбүнчө. Жанагы ошондой эле тиги айлапага барганда дандырнанды алышат да. Куран окуткандар. Биз булочкадагы жасачубуз негизи, жана булочкага ошо жетишпей калдык да, жетишпей калып атабыз. Бирок булочканы дагы аябай сурап, магазиндер дагы баардыгы булочка качан жасайсыңар деп сурай берет, талап кылышат, жасап келгиле деп. Ошо жетише албай атабыз. Анын үстүндө биз чоң трассада жайгашкандыктан могу чоочун деле шоферлор дандырнанга барат болуш керек. Дандырнанга деген мисалы Куланактан деле, пионерден деле мисалы той бергенде нарындан алдыра отурбай депчи. Же болбосо көбүнчө ооз ачырган кезде тиги орозодочу көп киши мисалы чакырганда көп нан керек болот, анан свежий, ысык депчи. Ошо свежий нан деп заказ беришет. Ошо дандырнанды мисалы сен болот деги кондитердиктин сырын эжемен үйрөндүм деп атасың. Ошо жолдошуң дандырды кайдан үйрөнүп алды? Анын деле сырлары болсо керек. Дандырды негизи башында биз духовкага нанды бышырчубуз, анан нанды биз духовкага бышырып таратып аткан кезде, ал кезде нан жасап аткан кээ бирөө нан дагы өтмөк беле дегендей мындай ар кандай пикирлерин айтышчу да. Анан акырындык менен ошондо элдер көнүп, анан биз духовкага салып жетишпей калдык да. Жетишпей калганда ошо жолдошум тиги өзү аралашып жүргөн үчүн
Дандыр андан көрө биз бул духовкага салбай дандырга салалы деген ниет койду. Анан Бишкекке барып, ошо өзү бир байке, тааныш байкеси бар экен, ошо байкеге барып үйрөнүп, ал байкеге бекер иштеп жардам берди. Анан ошол жактан дандырдын сырларын үйрөнүп келген. Дандырдын сырларын үйрөнгөндөн кийин ошол жактан дандырды сатат экен да, жана дандырды сатып келип, бир байкени жалдап келип ал коюп берди. Дандырды. Ошо бир ал дандырды баштаганыбызга 2 жылдын жүзү болуп калды. 2 жылдан бери дандырдан чыгып атат. Эми ушу келечектеги максаттарыңар кандай максат коюп атасыңар? Жолдошуңардын экөөңөрдүн кесибиңер бир болуп калыптыр. Негизи келечекте экөөбүз эки башка иш кылсакпы деп ойлонуп атабыз да. Анткени жолдошумга мен мисалы ал нанды бышырса мен чегип берем да. Экөөбүз эле иштейбиз да азыркы убактачы. Мен ойлойм, өзүмчө иштесем, мен өзүмдүн жардамчыларым болсо, мен өзүмчө чыгарып, өзүмчө иштесем, жолдошумдун жанына өзүнө мындай бала алып алып, ипошка дандырынан гана чыгарбастан, ошо быйыл самсы дагы чыгарсамбы деген ниет коюп атат да. Анткени тиги жана той болгондо, бияга кыргыздар куданы аябай тосот эмес. Куда болгон кезде көбүнчө ушу дандырынан дандыр самсы жасап бербейсиңби деген мындай элдин талабы бар да. Мындай сурашат, самсы качан жасайсың деп сурашат. Жана дандырга ошондой эле шашлык бышырат азырчы. Дандырны шашлык кылыпчы. Былтырдан баштады аны. Шашлыкка дагы заказ аябай жакшы түшөт экен. Элде тамшанып алып жеп атышты. Анан быйыл ошо самсыны кошсомбу деген ниети бар, бирок ошо жабыз экөөбүз жетишпей атабыз. Жана ошондой эле мындай каражат жагынан дагы аны үчүн дагы бир дандырны дандыр алып келип коюш керек, агачы. Жанына бала алыш керек. Мисалы таратканга дагы бир убакыт кетет да, бар кыдырып, магазиндерге кыдырып таратканга дагы убакыт кетет. Аны жасаганга өзүнчө ошо жаныма бир бала алып иштесемби деп ниет кылып атат. Кудай буюрса карантин бүтсө аракетин кылабыз. Эми ушу дандыр, анан сен өзүнчө эле кондитер болуп, анан тиги жолдошум өзүнчө кетет дегенде кылып атасың. Ошо ойлогон ой максаттарыңар ишке ашты. Анан ушу эмеде ушу келечекте чоң буюрса, чоң бир ишкерлерди көрөлү. Анан ушу жаш үй бүлө экен деп ушундай жаш ишкерлер экен деген мындай колдоо ала алдыңарбы? Жок, кандай негизи издеп көрдүк, бирок ошо бизге мындай түркү болгон же жардам бере турган же бир багытты көрсөтө турган мындай колдоо болгон жок да. Мындай айтканда өзүбүздүн арабызда өзүбүз эле аракет кылып келатабыз азыр. Негизи ушу жаш ишкерлерди, жаш үй бүлөлөрдү колдоо деп ушу долбоорлор бар эмеспи? Ошолордон мындай колдоо ала алдыңарбы? Мындай изденип көрдүңөрбү? Сураганда айыл өкмөттөн эле сурайбыз. Ушу айыл өкмөткө эле кайрылып эметпесек башка мындай сырт жака деле чыгып, мындай изденип көргөн жокпуз чындыгында. Бирок ушу негизи изденсек дагы мисалы деген мен өзүмдүн оюм, мен кондитерский дагы курстарга окусамбы деген мындай аябай оюм бар да. Кондитерский курстарга окуп, ушуну билгенден билбегенин көп дейт да. Мен деген окубай эле көрүп, эжемдин жасаганын көрүп элечи жасап келатам. Бирок ошону көрүп, ошо кондитерский кандай болот, ошону окуп, колдон келсе дагы жаңы рецепттерден кошуп, мисалы торттордун үстүнө сүрөт түшүрөт азырчы. Сонун мындай эмеси аябай өркүндөтсөм деген ниетим бар да. Келечегиңер кең, алдыда мен ийгилик каалайм. Жок, рахмат. Бул подкаст Soros Кыргызстан фондунун колдоосу менен даярдалган. Айтылган ой-пикирлер Soros Кыргызстан фондунун көз карашын билдирбейт. Подкасттын автору Айзат Түмөнбаева, Куланак жамааттык мультимедиа борборунун жетекчиси. Soros Кыргызстан фонду каржылаган подкастты кантип даярдоо керек аталыштагы тренингден билим алган соң, Байбол аталыштагы подкастты даярдоо үчүн Soros Кыргызстан фондунан колдоо алган. Подкасттар жумасына бир жолу чыгарылып турат. Куланак жамааттык мультимедиа борборунун жетекчиси Айзат Түмөнбаева даярдайт. Ар бир чыгарылышта ар башка өнөр ээлеринин эмгектери менен тааныштырат.